Мен Абылова Венера Есентуровна, өзүм Ысык Ата районунун тургуну болом. Эми азыр технология заманы, азыр ар ким YouTube'ду карайт. Эмнелер бар, эмне кайсы иш сени сага керек болсо, сен баардык нерсени YouTube'дан таап аласың. Мен деле бир уулум менен келинимди үй алайын деп жүргөм. Анан YouTube'ду карап турсам эле келечек кооперативи чыкты, алган кишилер. Анан мага эмнеси жакты, жанагы мен өзүм кесибим бухгалтер. Ошон үчүн жанагы төлөнүп турган төлөмдөрдүн баарын эсептегенде эле проценти жок экенине ишенип калдым. Ошон үчүн келип калдым. Эми эмне дейт, жалпак тил жөнөкөй тил менен айтканда, банктарда жана ипотекага алып атышат. Алар азыр эң ылдыйкы 8% менен берет, 8% менен берет. Ал ошо 10 жылга, 15 жылга берилет. Ошо алган үйүңдү дагы экинчи үйгө төлөп бересиң да. Бир үйдөн экинчи үй. Сен ага балким келечектен алсаң, сен ошо экини төлөп бүтүп, дагы ал акчага 2 үй ала аласың да. 2 үйгө барабар болот да. Банкта ар бир жыл сайын 8%тен төлөйсүң. Ошондо 10 жылга алсаң 80% болуп калат. Ал эми бул кооперативде анчалык процент чыкпайт. Кичкеле. 20 миң, 2 миң булардын эмгеги үчүн төлөп бересиң. 4% эң биринчи бул келечек кооперативине кириш үчүн вступительный взносун төлөйсүң. 4%, 25% өзүң үчүн, үйүң үчүн төлөйсүң. Болду, башка жок. Анан өзүң сыйлаган адам ар кандай жумуш үчүн акы алыш керек, туурабы? А бул келечек кооперативдин акысы өзүнө эң туура акы да. Туура акы бул туура. Ашыкча эмес. Ашыкча эмес. Мисалы үчүн мен 6 айда аласың деди. Мен 6 айды эсептеп жүргөм, бирок мага 4 айда келип калды. Февралдын 10-унда алгам. Кезекке турдум. 6 ай деп эсептеп жүрө бердим, июлга туш келип калат деп. Жок, бирок 4 айдан кийин келип калды. Үй саткандар аябай көп экен. Анан эми азыр эң арзанынга каалайм десе, элдер могу кант жактан алса болот экен, кант жактан, токмок жактан арзаныраак экен. Бирок бизге уулум менен келинимдин жумушуна карап, ошо Бишкек өрөөнүнөн алыш керек болчу, ошону Бишкектен алдык. Бишкектин ортосунан алган жокпуз, себеби аба тазасына карадык. Көкжар районунан алып атабыз, Кичи районунан. Эмнеси жакты? Жакшы ремонт. Ремонт аябай жакшы. Кошуналардан бүт сураштырдым, жылуулугу кандай. Кышында аябай жылуулугу жакшы дейт. Подъездин каралышы, кошуналар. Бизде айтат го, кошунаң жаман болсо көчө кач деп. Эң биринчи эле кошуналарды сурадым кандай экен деп. Кошуналар жакшы кошуналар бар экен. Буюрса, Кудайым буюрса. Квадрат метрин 34-35 го, 35 ошондой. Анан негизи бир комнаталуу деп эсептелет, бирок полтора, 1,5 дейт да. Жана 2 эмеси бар, лоджиясын ачып коюшкан. Азыр замандаштырып туруп ачып коюп атышат го. Заманбап ачып койгон, ошон үчүн келиним менен уулума жакты. Жакшы. Эми мен ойлодум, азыр үйлөр ушундай болуп аткандыктан эң болгону 2 миллион 800 миңге жазылганмын. Эң биринчи 700 миң 25% акчамды, пайызымды төктүм. 4% 112 миңди төктүм. Анан болду. Ошентип, анан ай сайын дагы төлөй бериңиз деди. Ошондо 17.500 төлөй бердим алгычакты. 6 айды дагы эртеле төлөп коюп турмун. Ошентип 2 миллион 800 миңге эмес, 2 миллион 550 миңге үй алып жатамын. Анан азыр эсеп ошентип калдым. Ошондой болуп калды. Биздин алып аткан үйүбүздүн эмеси жакшы, бүт бар, техникасы бар. Кирип эле жашай бересиң да. Бүт шарты бар. Бар, шарты бар, жакшы. Анан айына 15.307 сом төлөйм.
Анан кооперативдин бул иштеп жаткан кызматкерлерине ошо 2000 айлык акы бар экен. Ошо менен 17.307 сом. 10 жылга. Буюрса бүгүн да баратып 1-3 айлыгын эртерээк төлөп коем. Ошо менен меники 9 айым кутулуп калып атам. Алдыда бүтүн план бар экен. План сөзсүз бар. Мен дагы өзүмдүн дагы бир пландарым бар. Мен бул эмес дагы өзүм дагы буюрса экинчи дагы келечекке келем деген планым бар. Мен барганда эле ушундай келечек эң биринчи квартира жакканда эле келечек компаниясынан болом дедим. Ал бала мен билем деди. Аяктан алып жүргөн элдер бар. Мен бакулмун деп эле жок, эчтеке. Даже айтты, силерге оформление кылып, мына азыр мага оформление кылынды, уже акча алганы турат, күтүп отурабыз. Эч кандай проблема жок. Эми эң биринчи эмне дейт элем? Мен эң биринчи кооперативди билгенден кийин эле телефон чалдым. Чалгандан эле Баяман балабыз алды. Ал болсо айтты, эже келиңиз, биз консультация беребиз деди. Келдим. Мен кызыктыра турган суроолордун баарына Баяман так даана жооп берди. Силер консультацияга келсеңер, бияктагы отурган балдар бар. Алар сизди кандай алардын жообунан кийин силердин ишенбей турган дагы эч нерселер калбай калат. Ишенимдүү жооп беришет. Ошондой. Компания ишенимдүү. Компания ишенимдүү. Элеман келгенде деле билесиң, эми ушунча жыл мисалы үчүн элдердин баары азыр жашоошундай психолог, келгенде деле билесиңер кандай, ким кандай. Эми Элеман башынан өткөзгөн бала экен, эң жакшы иштерди кылып берип атат. Ишениңиздер. Эмнеге ишенбейсиңер? Келечек кооперативине Элеманга, Баяман жана баардык коллективдин кызматкерлерине жакшы ийгиликтерди каалаймын. Дагы ушул кооператив өнүксө деп ойлоймун. Жана дагы азыр башка эле үйлөрдү сата бербей, дагы акчалары чөтөктөрүнө дагы көбүрөөк акча түшүп, чоң аябай мындай жакшы үйлөрдү куруп, эмкиде ошо жаңы таза үйлөрүн клиенттерге сатсын деймин. Ошонун арасында эмкиде мен да болуп каламбы. Ошол жалпы кыргыз элине баарыңыздарга ден соолук жана үй жоктор үйлүү боло бериңиздер. Эми үйлүү болуш оңой эле. Келечекке келесиңер, сурайсыңар кандай деп. Акчаңарды төгөсүңөр 25%, анан аласыңар. Ошо жеп жеңил. Эң жеңил үйдүн эң оңой жолу бул келечек.